Норматтуу көкпөр сүйүүчүлөр, ошентип президенттин кубогу үчүн боло турган турнирдин биринчи лигадагы экинчи беттешин баштадык. Кызыл кийимчендер Четинди командасы, Бишкек шаарынын командасы, ал эми ат башы бул Нарын облусунан келген команда. Ошентип буга чейинки биринчи беттеш соңуна чыккандан кийин Алканата ишендүү атаандаштар унуткандан кийин эми ушул жуптун жеңүүчүсү чейрек финалда дал ушул Алканатага каршы беттешет. Жана биз алгачкы ат башынын чабуулуна күбө болуп атабыз. Алгачкы секундтарда эле эсеп сандары ачылып калышы ыктымал, бирок ушул жерде Улак Тайгазанга түшкөн жок. Жана эсеп саны ачылды. Ат башы чындыгында өтө жакшы даярдык менен келгенин. Ошентип биринчи мүнөтүндө эле далилдеди Нурманбет Койчукеев. Эсеп санын ачты. Азыр болсо биз эми Четинди командасынын жообун күтүп калышыбыз ыктымал. Ошентип ортолук бөлүктөн көз ачып жумганча Улакты жерден эңип кетти эле, бирок өсүрмө топ аянттан сыртка чыгып бара жаткан мезгилде Улакты жерге таштап кеткен экен. Өтө туура чечим кабыл алыныптыр ал жерде. Жөн эле кайра жекеме жеке кыла бергенден көрө мына ушул сүрмө топто Улак жүргөнү өтө жакшы. Азыр капталдан коюп кеткендиги үчүн башка калыстын ышкырыгы жаңырып атат. Андыктан Четиндинин бир оюнчусу жаза мамысына жөнөдү. Албетте көкпөрү бир топ эле опурталдуу оюн, андыктан эреже так сакталышы керек. Антпесе түздөн түз оюнчулардын ден соолугуна зыяны тийип калышы ыктымал. Азыр болсо эми Четинди командасы бир оюнчуга аз. Ат башы албетте ал мүмкүнчүлүктү сөзсүз түрдө колдонгонго аракет кылат. Жаза мамысына демек Четиндин оюнчусу Самат Кушчугулов байланыптыр. Арча тору менен ат башынын экинчи чабуулу. Коргоочулар өз убагында тоскоолдук кылганга жетишип калды. Бирок экинчи дем менен азыр кош такым менен Улак Тайгазанга түшүп кетиши ыктымал. Кана коргоочулар эки четте бир топ алыстап кетти дагы. Азыр ошонсо дагы бир оюнчу оң тараптагы коргоочу тоскоолдук кылганга жетишип калган. Ошентип Четинди командасынын азыр мына кош такым менен бир ыргытып көрдү. Экинчиден менен дагы көрө Улак жерге түшүп калды окшойт. Ооба, Улак Тайгазандын түбүндө. Андыктан аны эңип кетүү оңой эмес. Ачык жерде болсо мүмкүнчүлүк болот албетте, бирок бул жакта эңкейип Улакты эңгенге ыңгайсыздык жаралып атат. Албетте бир нече көзөрмөндөн кийин башкы калыс жекеме жекени буйруп коюшу ыктымал эле. Ал убакта ошентип мына көкөлөтүп туруп Улакты Тайгазанга салып кетти. Ержан Тургунбаев Хайламдыр деген аргымактын жүргөн Тургунбаев ошентип экинчи салымды ишке ашырды.
Сүрмө топ кайрадан топко. Сүрмө топ убакыт эңип кеткенге аракет кылган эле. Азырынча эч кимде мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, азыр ат башынын оюнчусу ат үстүндө улак тартыш башталды. Түз эле тайгазанды көздөй бара жатат. Эгерде четинди оюнчулар улакты алып кете турган болсо, анда албетте дал ушул тайгазанга салып кетүүгө шарт түзүлмөк. Азырынча улакында жерде эле кайрадан эңип кеткен ат башы четиндин фонунда бир топ эле ийгиликтүү болот эле башында. Азыр сонун эми өнөктөштөр атаандаштарын жакындатпай турса, Азамат эң кооз салымдардын бири болду. Ушул жерден демек улак менен кошо чоюлуп барып ошол жерден ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырып кетти дагы. Ошентип эсеп сандары кыскарды 2-1. Демек бул таймаш бир топ эле кызыктуу боло турган болду. Кайсыл бир команда атаандашына караганда көз көрүнө артыкчылыкка ээ болуп турса, анда оюндун кызыгы бир аз басаңга түшөт. Азыр Амантур Шекелов Разгар деген аргымак менен улакты жерден эңип алган эле. Азыр мына жолдашып туруп ылдамдыкты кошобу? Жок. Бул ирет ал ишке ашпай калган жок. Ошол эле мезгилде Мирлан Сраждинов Чоткий деген аргымак менен тажрыйбалуу оюнчу өнөктөшүнөн улакты өткөрүп алганга аракет кылды эле. Ал дагы иш жүзүнө ашпай калды. Ылдам оюн орун алып баштады. Азыр болсо эми жекеме-жеке. Ат башы командасынан Канат Турдубеков чыкты, Өжөр деген аргымак менен. Ал эми четиндиден Бекмурат Садыров, минген аты Шахмат. Түрдө азырынча айгышкан тирешүү болгон жок, жакшы позицияны бул жерде ат башы чабын десе ээлеп алды эле. Четиндинин оюнчусу ийгиликтүү Бекмурат Садыров. Улак аянттан интегрекчеден чыкты, андыктан сүрмө топ оюнга аралашканга толук мүмкүнчүлүк бар. Жана калсын ышкырыгы кайрадан жаңырып калды. Азыр өзүнө чакырып атат четиндин оюнчусун. Буга чейин бир учурда мына четиндиден бир эчандес жаза мамысына байланган эле. Азыр кайрадан ошондой көрүнүш. Самат Кушчугулов, кайрадан эле Самат Кушчугулов жаза мамысына кетүү алдында турат. Буга чейин атаандашын капталдан коюп кеткен үчүн жаза мамысына байланган эле. Азыр камчы менен чаап кетти окшойт. Аянтта ким жүрөт кызыл баш кийимчен? Ал ким? Уюштуруучулар албетте караш керек. Кок саат коюп кетип бир нерсе боло турган болсо, албетте анын ден соолугуна ким жооп берет? Кечээ ушул чучугулак ташталардан мурда бул боюнча командалар жакшы эле түшүнүшкөндөй болду эле.
аянтка оюн таласынын тегерек четинде эч кандай ашыкчы адам болбошу керек. Дагы бирөө жүрөтүн ортодо ары бери чуркап, күйөрмандарга да кичине тартиптүүлүк, ашыкчалык кылмак эмес. Ошондо азыр четиндеги командасынан Бекмурат Садыров демек жаза намысына байланган. Ат башы командасы буга чейин бир оюнчуга көп болгон учурда кадимкидей чабуулду уюштурган болчу. Бирок азырынча улакты жерден эңип кете албай жатат. Азыр четиндин оюнчулары негизинен улакты эңгенге деле аракет кылбайт. Алар биринчи кезекте убакытты өткөрүп алышы керек. Оюнчулардын саны толук болгонго чейин же болбосо жекеме-жекеге жеткирип, жекеме-жекеден дагы убакытты созсо болчу. Бирок азыр жок, улак жерден эңилген жок. Сол такымга улакты баскан эле бул ат башы командасынан негизинен бир ат башынын курамында 3 түрдүү оюнчулардын курамы жарыяланган. Бирөөсүндө 6-номер Саламат Мамбеталиев, бирөөсүндө Нурлан Бактыбек Нурлан уулу. Эгерде акыркы маалыматка таяна турган болсок, бул Бактыбек Нурлан уулу кара куш менен Бактыбек Нурлан уулу 9-майда ат башынын курамында ойногон эмес болчу. Андыктан ал бул ирет өзүнүн дебюттук беттешин өткөрүп атат. Мына эки команда тең толукталды жана азыр жекеме-жекеден өтө жакшы улак тең алды. Улак эрдин каршында жана ат эле токтоп берсе, улак тайгазанга түшүш керек. Дал ошондой. Бул жерде ат башынын оюнчусу Калыбек Бузурманкул уулу. Байтордун жүргөн Калыбек Бузурманкул уулу 3-чү салымды ишке ашырды. Ошондо 3-1. Биринчи тайм ошентип бир топ кызыктуу орун алууда. Жок эле дегенде 2 тайгазанга тең салымдар бар. Улак ортого ташталды дагы. Биринчиден менен эч ким эңип кете алган жок. Азыр чыныгы эңүүчүлөрдүн таланты дал ушундайда байкалат. Эңкейди дегенче улакты эңип кеткен учурлар көп кездешет. Азыр кайрадан ат башы чабуулда. Азыр болсо демек Саламат Мамбеталиев улак менен жүргөн экен. Жыйынтыгында аут абалы катталып калды. Кезектеги жекеме-жекеге көбөлөбүз. Ат башынын оюнчуларын эсиңиздерге салып өтөлү. 1-номерде Байтордун жүргөн Нурлан Асанов, 2-де Өжөрдүн жүргөн Канат Турдубеков, 3-чү Самат Мамбеталиев, Разбой менен Бакыт Курман уулу 4-чү минген аты чагылган. Рустам Мүддинов 5-номерде минген аты Шырам. Каракуш менен Нурлан Бактыбек Нурлан уулу 6-номерде Нурманбет Койчукеев, атактуу Нуру. Ал Сарала, мүмкүн Сарана жазылган, мүмкүн Сарала. Аны менен 7-орунда ошондой эле Мальбаран менен жүргөн Аксайбек уулу Адлет, 8-чи Элеман Жейналиев 9, минген аты Туз. Ал эми Байтордо Калыбек Бузурманкул уулу мүнүп жүрөт. Двойка менен Урмат Абдулдаев 11-номерде, ал эми 12-де Эржан Тургунбаев. Азыр болсо мына ат башы чабандеси улакты эңип алды. Азырынча ыңгайлуу позицияны күтүп атат, же өнөктөшүн өткөрүп берүүнү көздөп атабы. Албетте
такым күчтүү болуш керек. Көпкө чейин такымда улакты басып жүрүү деле физикалык жактан мүмкүн эмес. Мына өнөктөшүн өткөрүп берди. Ошентип сүрмө топтун арасында калды. Азыр жебедей сызып эле мына ушул жактан жөнөсө. Мына жөнөдү, топтон сурулуп чыкты. Керемет ылдамдык менен бул жерде ишенимдүү бара жатат. Улак эрдин каршында, оң тараптан өтө жакшы мүмкүнчүлүк болду эле, бирок ат Тайгазанга келип токтоп бербестен аны кыйгап өтө берди. Мындай учурда өтө чебер чабандес болбосоң ийгилик жаратуу кыйыныраак. Эгерде жаңылбасам бул Эрижан болчу. Мындайда улакты Тайгазанга салуу эмес, өзүңдүн ден соолугуңду сактап калуу деле маселе жаратат. Улак менен өзү ошентип Тайгазан менен аттын ортосунда жерге калды эле. Мына ат башынын оюнчуларын тааныштырдык. Ошондой эле ат баш командасынын машыктыруучусу демек Эрижан Тургунбаев. Дал ушул Хайландердин жүргөн эми ат башы командасы четиндей командасында Кушчугулов Сагым, Самат Кушчугулов ал машыктыруучу. Мирлан Сражидинов биринчи номерде, Улан Шаршимбеков экинчи, Мирлан Чоткийди минип жүрөт, ал эми Улан Шаршимбеков Вулкан менен, Амантур Шекелов Разгарды, Азат Кемелбек уулу Томпой Көк менен, 4-чү номерде Амантур Шекелов 3-чү, ал эми Кантай Идрисов 5-чи, Мингенат Малой, Адилет Адамалиев 6-чы, Торханды минип жүрөт, ал эми Асыл Мурза Бушкакбек уулу ал 7-чү номерде Мингенат Чемпион, Адилет Дүйшөнбеков 8-чү номерде Идальго, Бекмурат Садыров 9-чу, Мингенат Шахмат, Калысбек Кыдыков Тайтору менен 10-чу номерде, Самат Кушчугулов 11-чи, Арча Тору менен, ал эми Сагын Исабеков Жигит деген армак менен 12-чи. Ал мезгилде ат башы командасы демек бир оюнчуга аз беттешти өткөрөт. Бул жерде Рустам Мүдүнов жазаманысында жекеме-жекеден эртерээк чыкканга аракет кылышы керек четинд оюнчулары. Анткени бир оюнчуга көп болуп турган учурда албетте аны колдонуу өтө маанилүү. Улакты сол такымга басты. Азыр болсо эми ушул жерден жакшы бир өнөктөштөрү коридор түзүп берсе жөнөйт беле, бирок өзүнүн жекеме-жекедеги атаандашынан да сурулуп чыга алган жок. Азыр өткөрүп бериш керек эле. Эмнеге анчалык бул жерде жайлап калды. Мына азыр болсо жебедей сызып жөнөдү. Кана ылдамдыгын көрөлү. Бир оюнчу жакшы эле коргонууга бара жаткандай болгон. Аттын башын буруп туруп экинчиден менен кирсе болот. Эми тоскоолдук кылган эч ким жок беле. Бир аз дымак жетишпей жаткан сыяктуу. Мына кайрадан улакты өткөрүп бергенге аракет кылышат. Акырындап аутка жөнөдү. Мына баарынан активдүү бул жерде Асыл Мурза Бушкакбек уулу болду. Чемпион менен сүрмө топту сүрүп барып аянттын сыртына чыгарып салды. Азырынча эсеп 3-1. Андыктан кийинки экинчи, үчүнчү таймда кандайдыр бир интрига жокко чыгып калды деп айтканга эрте эле кылат. Ат башынын оюнчусу оюнга кайрадан аралашты. Эми эки тарап тең толуккандуу беттешти. Улантат. Тогузунчу майдагы ошентип биринчи лиганын жеңүүчүлөрү жогорку лигага келди. Өтө жакшы
демек уюштуруучулар тараптан, федерация тараптан өтө жакшы чечим болду деп айтсак болот. Азыр ат башынын бир оюнчусу жерге кулады, бирок оюн андан ары уланып атат. Аттан кандай түшсө ошондой тездик менен кайрадан атка мүнүп кетти эле, убакыт бүтүп калыптыр. Демек биз жанагы биринчи лиганын жеңүүчүлөрү, жогорку лигадагы 40 оюндагы оюнчулар тууралуу азыр экинчи таймда сөз кылалы. Азыр биринчи 20 мүнөттүктү жыйынтыктадык. Эсеп 3-1 ат башы командасы алдыда. Урматтуу көкпөр күйөрмандары, ушинтип экинчи таймды баштадык. Эсеп сандары 3-1. Ат башы командасы алдыда. Алар көк кочкул кийим менен, ал эми кызыл кийим менен беттеш өткөрүп аткан булар. Четиндик командасы алгач эсеп 2-0 айланды ат башынын пайдасына. Андан кийин четинди эсеп санын кыскартты эле. Ал мезгилде кайрадан ушул ат башы артыкчылыкка ээ болуп кеткен. Андыктан 3-1 эсеби биринчи таймда катталган эле. Бул ирет сол тарапты көздөй ат башы чабуулга чыгат. Ал эми биз четиндинин чабуулун көрө турган болуп калдык. Өтө жакшы жебедейсиз бара жатат. Азырынча артынан эч ким көрүнбөйбү дедик эле, жок. Көз ачып жумганча ат башынын бир эмес 2 атандашы анын жанына жетип келип, бирөөсү ашып да кетти. Андыктан аттын башын буруп, бир сыйра ыңгайлуу позицияны карап туруп, андан кийин гана оюнду улантышы керек. Өнөктөшүнө топту өткөрбөсө болбой алды. Эгерде жаңылбасам, бул Сагын Исабеков болуш керек. Себеби такымда көпкө чейин убакыт алып жүрүү бир аз ыңгайсыздык жаратышы ыктымал. Жок, өзү жөнөдү, эч кимге бербестен. Кароосу бир аз кетип калды болуш керек. Мындай учурда ушундай күү менен келип, бир кол менен улакты тайгазанга ыргытып кетүү ал жагда оор болуп калат. Өтө көпкө чейин. Жок эле дегенде 1-2 мүнөткө жакын улакты алып жүрөт жанында. Мына эми гана өнөктөшүнө өткөрүп берди. Дал ушундай көрүнүш орун алышы керек болчу. Азыр болсо улакты Сагын Исабеков. Эми ал Сагын Исабеков демек улакты алган экен. Сагын Исабеков ал мезгилде улак ошентип жерде калды. Эгерде экинчи таймдын башында эсеп сандарын кыскартып кетсе, анда оюнда кадимкидей кайрадан кызыгуу жаралмак. Себеби бир салым айырма экинчи таймдын башында албетте жеңүүчү ким экенине такыр жооп бере турган эсеп эмес. Ошондуктан бирок азырынча эсеп 3-1 болуп турат. Кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Ушул биринчи лига менен жогорку лиганын алкагынын ортосунда ошентип өтө жакшы бир көпүрө пайда болду деп айтсак болот. Анткени биз ушул биринчи таймдын аягында сөз кылабыз деп убакыт бүтүп калгандыктан токтоп калдык эле. Мына ошондо Көкжал менен Бакубатталас алар биринчи лигага түштү. 9 майдагы көрсөткүчтөрүнө байланыштуу. Ал эми алардын ордун ошентип Кара Буура жана Көлдөр командалары толуктады. Алар 9 майда финалга чыккан командалар эле. Ошондуктан жогорку лиганын акыркы орунда алган командалары алар биринчи лигага түшүп турат. Ал эми биринчи лиганыкы өйдөнкө. Азыр болсо мына кош такым менен ошентип ат башы эсепти 4-1 жеткирип кетти. Ал эми бул салымдын автору Нурмамбет Койчукеев.
убагында легенда деген аргымакты минип жүргөн, бирок бүгүн ал башка ат менен аянтка чыгып атат. Нурманбет дубль жасады. Биринчи салымды да дал ушул Нурманбет салган эле. Азыр андан кийин 4-чү салымды ишке ашырды. Эсеп 4-1. Атактуу Нуру ошентип өз командасынын чыныгы лидери болуп сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Азыр болсо аянттан сыртка чыгып кетти. Негизинен улакты көбүнчөсү ары көздөй барат жатканда эңгенге аракет кылыш керек. Кандай болгон күндө деле улак жерден көтөрүлүп аянттан чыкты. Андыктан азыр жекеме жеке Четинди командасынан бул жакта Четинди командасынан Бекмурат Садыров чыкты. Шахмат менен азырынча ал атаандаштан жакындап улакка бара албай жатат. Буга чейин да бир нече ирет дал ушул ат башы оюнчулары ийгиликтүү болуп кеткен. Бул иретте эле дал ушул Бекмуратты минген аргымагы менен кошо жакындатпай турат. Ошентсе дагы бир ирет Бекмурат Садыров бир ирет улакты жерден эңип түз эле чабуулга чыгып кеткен эле. Азыр болсо мына кош такым менен улакты салып кеткенге бел байлап атат ат башы оюнчулары. Ал мезгилде бир аз аралыкты ошентип тайгазандан улакты алып сатканга жетишип калышты. Жана Четинди чабуулга жөнөдү. Азыр жебедей сызып бара жатат. Албетте өтө жогорку ылдамдыкты кармай албай калды. Орто жолдон тоскоолдуктар жаралып калып, Улан Шаршымбеков Вулкан менен улакты такымга басып жүргөн эле. Кезектеги жекеме жеке орун алуу алдында турат. Бул ирет ортого алгач улак ортого ташталышы керек. Калысын уруксатысыз баштаганга болбойт. Четинди командасынан Самат Кушчугулов чыкты. Арша тору менен ал эми Нурманбет Койчукеев бул ат башы командасынан чыкты. Ошентип Нуру менен Самат өтө тажрыйбалуу оюнчулар. Эгерде бул чабандестердин минген аттары жараша турган болсо, көкпөрдө өтө көп ийгиликтерди жарата алчу чабандестер деп айтсак болот. Азырынча Самат Кушчугулов атаандашын жакындатпай атат өзүнө. Атаандашын улакка жакындатпай жакшы позицияны ээлеп алды. Ал эми Нурманбет Койчукеев болсо атаандашын артын өтүп ыңгайсыздык жаратам деген мына бир тоголонтуп туруп
көтөрүп туруп бир силкип карама каршы тарандагы шыйрагынан улакты оң такымга басты Самат Кушчугулов. Эми жөнөйбү десек, жок, азырынча ат башы оюнчулары татыктуу каршылыкты көрсөтүп аткан. Ошентсе дагы улак четинде де эми гана аянттан сыртка чыгып кетти. Кайрадан жекеме жеке орун алат. Бул жуптун жеңүүчүсүн чейрек финалда ошентип Алкан Ата күтүп атат. 9 майда улуу жеңиш күнүнө карата болгон турнирде коло байгенин ээси болгон Алкан Ата командасы албетте бул жуптун жеңүүчүсүнө каршы чыккан учурда деле алар фаворит болуп эсептелет. Андыктан Алкан Ата жок эле дегенде бир чейрек финалга кандайдыр бир маселесиз жете турган командалардын бири. Жарым финалга деген эми чейрек финалдан бул жуптун өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр Алкан Ата бир топ эле жакшы көрүндү буга чейинки Аркет Сынташка каршы болгон оюнда. Бирок биринчи лигада командалар да көп, жана ошол эле учурда бул жактан жакшы тажрыйба чогултуп, ошол эле мезгилде жакшы атаандаштык түзгөнгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Бир топ командалар акыркы 1-2 жылдын ичинде кадимкидей тажрыйбага ээ болуп калышкан. Азыр болсо Бекмурат Садыров топту өзүндө алып жүрөт. Жана өнөктөшүнө өткөрүп бергенге жетишти Сагын Исабековго. Сагын Исабеков жигит деген аргымак менен аттын башын буруш керек. Жок, андай болгон жок. Улакты өзүндө бекем кармап алып калам деп жаткан учурда аттын башын толук көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Эми болсо өздөрүнүн тайгазанынын жанындагы тегерекчиде жекеме жеке орун алат. Бекмурат Садыров чыкты четинди командасынан жекеме жекеге. Бекмурат Садыров бул ирет улакты эң албай калды дагы. Ат башынын оюнчусу 10-номердеги Калыбек Бусурманкул уулу. Улакты жерден көтөрдү. Азырынча позициясын жакшыртып такымга басып алуу аракеттери көрүлгөн болсо, албетте Калыбек негизинен такымга басып алды. Азыр аттын башын эле бура турган болсо, улак менен кошо Бекмураттан бөлүнүп сурулуп чыгышы ыктымал. Мына сол такымга басып алып турат. Жөнөдү. Азыр болсо ушул жерден мына көз ачып жумганча түз эле тайгазанга барып жетип барды Калыбек Бузурманкул уулу. Ошондо ийгиликти жаратып Калыбектин бул ийгилиги ошентип 5-чи болуп берди ат башы командасы үчүн. Эсеп 5-1. Байтур деген аргымак менен жүрөт. Сүрмө топ ортодо булак үчүн күрөшүп атат. Өтө жакшы эңде аттын башын буруу керек болгону, сыртка чыгып кетпесе эле болду. Сыртка чыккан жок. Калысбек Кыдыков аттын башын бурбаса эми карама каршы тарапка чыгып кетиши ыктымал. Мына бул жактан дагы абалды сактап калды.
бир эмес 3 оюнчунун 3 атаандашынын арасында калып жыйынтыгында аут. 5 мүнөт бар экинчи таймдын бүтөрүнө. Бир аз оюнчулардын каны суюлуп, бул жерде эмоцияга бир аз алдыр үйдө окшойт. Андыктан башкы калыс жаза мамыга жөнөттү. Биз тарапты көздөй келе жатат. Ат башы командасынын оюнчусу. Бул болсо, демек 11 номердеги Урмат Абдулдаев. Двойка менен келип жаза мамысына байланды. Четинди командасы мына эми эсеп сандарын кыскартканга бел байлашы керек. Улак жерден көтөрүлгөн. Четиндин бир эмес 2 оюнчусу ал жерде албетте бири-бирине өткөрүп бергенге жетишти. Аттын башын бурганга мүмкүнчүлүк бар. Сагын Исабеков жигит менен сүрмө топтон сурулуп чыгуу мүмкүнчүлүгү болбой жатат. Ат башынын командалык оюну өтө жагууда. Коргонуусу дагы бир топ сапаттуу экен. Мына байкап көрсөңүздөр, такыр ушундай чабуулга ишендүү чыкканга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бирөөсү болбосо экинчиси келип жөн гана оюнчуну тоспостон алар атайын жанагы зоналарды дагы тосуп келип жыйынтыгында коргонууга мүмкүнчүлүк алып калууда. А четинде де тескерисинче ушул командалык бири-бирин толук түшүнүү бир аз жетишпей жаткандай. 7 чабандес сүрүлүп барып аянттан сыртка чыкты. Эмне үчүн 7? Анткени ат башынын бир оюнчусу бул Урмат Абдулдаев ошентип дагы деле жаза мамысында байланып турат. Экинчи таймды дагы соңуна жакындатып келатабыз. Ушул жекеме-жеке менен бул тайм соңуна чыгып калышы да ыктымал. Бекмурат Садыров чыкты шахмат менен. Бул четиндеги негизги жекеме-жекедеги оюнчу. Ал эми ат башынын чабандеси мына улакты жерден эңдели. Ошол замат Бекмурат андан улакты колунан жулуп кетти. Дагы деле Бекмурат жок. Ушул жерде мына эми Тайгазанды көздөй өтө жакшы Бекмурат келе жаткан. Сүрмө топ аянттын сыртына кууп бара жатат, сүрүп чыгарып салды. Өтө мобилдүү команда экен ат башы. Улак чыкпаптыр. Жанагы аянттан сыртка чыгып кетерде улакты жерге таштап кеткен. Жакшы тактикалык жүрүштөр орун алып атат. Кайрадан эле ошол Бекмурат Садыров. Кана ат башынын коргонуучулары мынчалык шамдак экенине чындыгында таң калсаң болот. Аттары да өтө ушундай мобилдүү болуп, канчалык Бекмурат тездик менен топтон сурулуп чыкса, ошончолук тездик менен кайрадан ат башынын оюнчулары анын жолун тосуп калууда. Улак жерде болгондо да аянттын сыртында. Андыктан эми бул жерде кайрадан жекеме-жеке ишке ашат. Урмат Абдулдаев оюнга аралашкан. 3-чү салымдын автору. Ошентип азыр эки команда да тең. Оюнчулардын аянттагы саны бирдей. Бул рет демек четинди командасынан Сагын Исабеков чыкты. Же бул Улан Шаршенбековго?
Ат башыдан Канат Турдубеков чыккан экен өжөр менен. Ал эми ага каршы Сагын Исабеков. Мына бул мезгилде Канат Турдубеков бир көзүрмөмдөй пайдаланып, улакты жерден эңип кеткен эле. Аянттын сыртына чыгып туруп таштап кетти. Ат башы үчүн бул албетте пайда. Анткени алар 4-1 менен алды да. Аянттын сыртында болгон учурда улакты эч ким ошентип мына оңой менен эңе албай калат. Ал эми оюндун өзүндө болгондо улакты оңой эле эңип кетишет. Буларга жакшыраак мотивация керек чындыгында. Экинчи тайм аяктады. Эсиңизде салып кетели, бул касиеттүү Көлдүн жээгинде ат майданда орун алып жаткан президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин 1-лигадагы оюндары. Бул экинчи беттеш. Буга чейин ал канатта аракет сынташ тутуп чейрек финалга чыккан болсо, азыр ушул жуптун жеңүүчүсү дал ушул ал каната менен чейрек финалда беттешүү үчүн ат салышып атат. Азыр кыскача тыныгуу, андан кийин 3-чү таймда жолугабыз. Урматтуу көп көрүүчүлөр, ошентип 3-чү тайм башталды. Ат башы Нарын облусу жана четинде Бишкек шаарынын командасынын ортосунда. Кызыл кийимчендер четинде, ат башы жашыл, кочкул, кызыл кийим менен демек беттешти өткөрүп атат. Эсеп сандары болсо 4-1 2 ирет Нурманбет Койчикеев салды ат башы командасынан 1-чи жана 4-чү улакты. Ал эми 2-чү улакты Ержан Тургунбаев салган, Нурмат Абдулдаев 3-чү улакты салып кетти эле. Ат башы азырынча ишенимдүү алды да 3-чү таймдагы алгачкы жекеме-жеке. Бекмурат Садыров шахмат менен улакты сол такымга басып алды жекеме-жекеден жана тегерекчеден чыкты айлампадан, андыктан сүрмө топ баары оюнга кошулганга мүмкүнчүлүк бар. Бул ирет сол жактагы тайгызанга четинди командасы чабуулга чыгат. Азыр болсо улакты алып жүргөн бул Сагын Исабеков. Сагын Исабеков жөнөдү. Кана жок. Өтө жакшы суурулуп чыккандай болду эле. Бирок көз ачып жумганча анын жолун тороп калганга жетишти, бирок дагы деле улакты такымда басып жүрөт. Бул ирет дагы мына Исабеков өтө жакшы чыкты. Эми салып кетсе болот. Керемет, өтө жакшы. Ошентип Сагын Исабеков мына экинчи улактын автору болуп калды. Көпчүлүк жумушту өзү жасады, бирок ошол эле учурда анын командасындагылар да белгилеп койсо болот. Атаандаштарын ары бери алаксытып атып, ошентип Сагындын жалгыз тайгызанга жетип барышына мүмкүнчүлүк берди. Ошондо 30 быйыл 31ге чыга турган Сагын Исабеков күчкө толуп турган убагы 5-2 деп атат. Буга чейин биз 4-2 деп аттык беле. Ортодо бир рет улак тайгызанга түшүп кетти эле. Эмне салса дагы четинди ошентип экинчи улакты салып кетти. Ат башынын оюнчусу азыр улакты оң такымга өткөрүп алып, ушул жерден тайгызанга жөнөгөнгө аракет кылып атат. Канчалык топтон суурулуп чыкпасын, тоскоолдук бар. Албетте тоскоолдук бар болчу, ошондуктан улакты сала албай калды. Ал жерде Нурлан Асанов жүргөн 9-чу майда Мальбараны минип чыкса, азыр ал Байторуну минип жүрөт. Улак болсо азыр четинде Калысбек Кыдыков Тайтору менен Калысбек жөнөдү. Эсеп сандарын азыр кайрадан кыскартат. Мына эми тоскоолдук кылган эч ким жок.
Эртерээк эмне мынча жай? Эртерээк салыш керек. Аягында шашып калды ооба. Аттын ылдамдыгы бул жерде ошентип ыңгайсыздык жаратып койду Калысбек Кыдыков үчүн. Ат бир аз эртерээк барганда 3-чү улак четинди командасынын аткаруусунда орун алып кетмек. Эми ат башын жообун күтөбүз. Азырынча Тайгазанын жанында турат. Такымга улакты басканы менен азыр Калысбек кайрадан улакка жабышты. Өтө таланттуу оюнчулардын бири Калысбек. Эгерде ага минген аты жараша турган болсо, албетте көп ийгиликтер жаратчу оюнчулардын бири Калысбектин минген аты Тайтору. Ошол чабуулда бир аз жайыраак болуп койду эле. Азыр кимдир бирөө коюп кеткендей болду. Жаза мамысына азыр бир оюнчу байланат. Ат башы командасынан кагылыш орун алган, бирок сүрмө топ ары бери баары кымгуут чуркап жаткан учурда биз кимиси калып кеткенин байкай алдык эле. Азыр болсо мына ат башыдан келе жаткан бул оюнчу минген аты 9-номердеги Аргымак экен. Ал эми 9-номердеги Аргымак бул Туз деген. Аргымак Эламан Жейналиев, эгерде жаңылбасам, минип жүрөт аны. Жаза мамысына байланган Рустам Мүдүнов экен. Рустам Мүдүнов ошентип жаза мамысына байланды. Четинде болсо оюнду сактап калганга аракет кылат. Бул эки команданын бирөөсү сөзсүз түрдө утушу керек. Эгерде тең чыгып кала турган болсо, же кошумча убакыт берилет, же болбосо буллит орун алат. Азыр четиндин оюнчусу караңыздарчы канчалык аракет кылды. Улакты жерден эңип кеткенге жана азыр ал чабуул ийгиликтүү болуп кетти. Бир караганда минген аты бир тойло алыстап бара жаткандай сезилген. Ыңгайсыздай сезилген, бирок тажрыйбалуу Самат Кушчугулов бул жерде сапаттуу оюнду көрсөтө алды. 3-чү таймда четинди командасы бир топ активдүү болуп атат. Ат башынын оюнчулары, чабандестери физикалык жактан бир саат таймашка толук даяр эмес сыяктуу. Же болбосо азыр менин сөзүмдө төгүндөгөнгө аларда мүмкүнчүлүк бар. Кана ат башынын дымагы канчалык экенин байкайлы. Азыр улакты эңгенге биринчи аракет көрүлдү. Кайрадан ат башынын Шамдагай оюнчулары улакты жерден эңип кеткенге жетишти. 10-номердеги бул Калыбек Бусурманкул уулу эң активдүү, пайдалуу оюнчулардын бири. Улак оң такымда Тайгазанды көздөй бара жатат. Биринчи, экинчи таймда өтө сапаттуу оюнду жүргүзүп аткан ат башы азыр бир аз алардын кыймыл аракеттери жайлап калгандай. Ал мезгилде четиндеден Калысбек Кыдыков улакка бир жагынан жабышты. Эки команда да тең. Азыр чабандестердин саны кайрадан теңелди. Ошондо Рустам Мүдүнов кайрадан оюнга аралашкан. Жаза мамысына ал байланган эле. Эсеп сандары өзгөргөндөн кийин ал оюнга кайрадан кирди. Эреже ушундай: бир оюнчуга аз болгон мезгилде улак Тайгазанга салынса, ошол замат эсеп жаза мамысындагы оюнчу кайрадан аянтка кирет. Сөзсүз түрдө 2 мүнөт өтүшү керек эмес. Жекеме жеке кайрадан четинди командасынан кайрадан эле Бекмурат Садыров чыккан ортого. Бирок ага бул ирет ийгилик толук жылмай байкалды.
себеби ат башынын чабандеси Калыбек Бузурманкул уулу улакты сол такымга басып алды. Өнөктөштөрүнүн атаандаштарынын позициясын карап атат. Кайсы учурда тегерек чийинден сыртка чыгыш керек? Тегерек чийинден айлана тегерегинде эч ким жок. Баары бир-бирден аттарды карап алган. Мына тоскоолдук кылган эч ким жок. Улакты Тайгазанга ошентип Калыбек салып кетти. Калыбек Бузурманкул уулу 5-чи улакты ал Тайгазанга салган эле. Ошентип 6-чы, 5-чи жана 6-чы улакты Калыбек Бузурманкул уулу салып кетти. Мен ушул буга чейин 4 салымы бар деп чындыгында 3-чү тайм башында жаңылган экенмин. Ооба 5 улак бар болчу. Азыр 6-чысы. Бул таймдагы алгачкы ат башы командасынын ийгиликтүү жүрүшү орун алды. Аттан куласа да тизгинди кое бербеген. Азыр четиндин оюнчусуна шашкан бойдон аянттан чыгып бара жатат. Анткени анын ордуна башка өнөктөш кириши керек. Эреже боюнча чабандес аттан жерге түшүп калган учурда, кулаган учурда ошол замат анын ордуна өнөктөш киргенге уруксат бар. Себеби автоматтык түрдө ал аттан түшкөндө демек оюнду уланта албайт деп эсептелет дагы. Сөзсүз түрдө ал жөө болсо дагы чуркап ошол алмашуучу жерге жетиши керек эмес. Бул дагы өтө жакшы мындай калыс чечим, калыс эрежелердин бири деп айтсак болот. Кайрадан жекме-жеке орун алып атат. Азырынча улакты жерден эңкетүү эч кимге буйрубай жаткан мезгили. Бекмурат Садыров четинди командасынан Канат Турдубек уулу чыккан экен. Өжөр мына ушул өжөр аргымагы ат башынын жекеме-жеке оюн, жекеме-жекедеги негизги аргымактарынын бири. Ал мезгилде дал ушул өжөрдүн жүргөн канаттан тегерек айлампадан чыгып бара жаткан учурда Бекмурат Садыров улакты жулуп алды эле. Өнөктөшүн өткөрүп бергенге да жетишти. Азырынча өздөрүнүн аянтында жүргөн мына чабуул орун алып баштады. Жогорку ылдамдык менен келе жатат. Сагын Исабеков Тайгазанга жетти, бирок толтура атаандаштардын курчоосунда калган эле. Эгерде каруу жетсе ушул жерден бир кол менен ыргытып кеткенге өйсөк жок, такыр мүмкүнчүлүк бербей жатат. Тайгазанды бир эмес бир нече ирет айланса дагы атаандаштар жолунан тосуп чыкчудай. Сагын Исабеков 31 жаштагы чабандес дагы деле улак менен ал мезгилде мына ат башыдан Эржан Тургунбаев минген аты дагы өзгөчө. Хайландер 77 деген аргымак. Хайландер деген ат албетте күлүктөр арасында белгилүү болчу. Хайландер керек учурда ошентип чалынып чыгылды. Бул аттын деле катачылыгы эмес. Азыр болсо Эржан Тургунбаев жабыркап калды. Ордунан турду. Эми жакшы эле окшойт. Ээрдин кашына кагылып калса керек. Анткени анын эки колу улакты кармагандыктан бош эмес болчу. Ошондуктан өзүн коргогонго толук мүмкүнчүлүк болбой калды. Дагы деле болсо бул Чолпон Атадагы ат майдан өзү куму көбүрөөк. Ошондуктан кээде аттардын туягы көбүрөөк батып кетет. Жыл өткөн сайын тапталып, азыр бир аз жакшы болуп калды, бирок ошентсе дагы баары бир аз ыңгайсыздык бар. Ат башы кезектеги чабуулун баштады. Эки атаандашты артта калтырып, Тайгазанды көздөй жебедей сызып бара жатат. Кана
үчүнчү атаандаштан дагы сурулуп чыгам деди эле. Ага мүмкүнчүлүк болбой калды. Анын тегерек четинде 3 атаандаш бар. Андыктан оңой менен тайгазанга салып кетүү бул жерде мүмкүн болбойт. Акырындап тайгазандан алыстап кетишти. Аутка баратат. Улак чыккан жок аянттан. Таң калыштуу. Азыр улак сол такымда. Бул жерде ат башыдан 8 номердеги оюнчу Аксайбек уулу, Адлет Аксайбек уулу Мальбараны минип жүрөт. Мурда Мальбараны Нурлан Асанов минчү, азыр болсо ошентип бул аргамакты Адлет Аксайбек уулу минип жүргөн экен. Кана чабуул уламдан улам күчөп бара жатат. Кош такым менен салганга мүмкүнчүлүк болушу ыктымал. Түртүп атып ошентип аягында салып кетти. Албетте экөөлөдү. Бул Нурлан Асанов менен Бакыт Курман уулу. 7-чи улак тайгазанга салынды. Эсеп 7-3. Бул 3-чү тайм. Андыктан 3-чү тайм болгондуктан эми 3 упай айырма кадимкидей өзүнүн таасирин берет. 4 упай айырма болуп кетти. 3-7. Ал мезгилде ушул жараат алып калган ат башы оюнчусуна дарыгерлер тараптан көмөк көрсөтүлүптүр. Ал жакшы эле экен. Эң башкысы бөйдө кырсыктан баары алыс болсо экен деген ой келет. Азыр болсо Калысбек тайгазанга барып улакты салып кетти. Калысбек Кыдыков Тайтору менен барып 4-чү салынды. Ишке ашырды өз командасынын. Эсеп 4-7, дагы 3 улак керек эсепти теңөө үчүн. Бирок ат башы оюнчулары ага мүмкүнчүлүк береринен албетте шегим бар. Калысбек Кыдыков, Азамат. Калысбек дагы жашы 30-га толуп, быйыл 31-ге карап бара жатат. Четинди командасы дээрлик көпчүлүгү ушундай күчкө толуп турган чабандестер деп айтсак жарашчудай. Азыр мына 4 мүнөттөй убакыт бар. Жана четинде дагы эсепти кыскартабыз деп аракет кылды эле. Аутка кетти. Кезектеги жекеме-жеке орун алат. Аянттын сыртында аттар бири-бири менен тирешип жүрөт. Аттар эле эмес, чабандестер да тирешип жүрөт. Азыр болсо мына ошентип улак тайгазанга, ат башынын тайгазанына жакын жердеги тегерекчеге айлампага коюлду. Жекеме-жеке эми Көкбөрүдөгү негизги бир бөлүктөрүнүн бири деп айтсак болот. Көкбөрүнү жекеме-жеке элестетүү кыйын. Чыныгы бул тарапта жылдыздар бар. Жылдыз аргамактар ошол эле Ахиллес менен Геркулес жана ага тең келчү Ома деген ат ошентип Ахиллес менен Геркулести басаткы деп жүрдү эле, бирок кечээ жекеме-жекеде эл күткөндөй оюнду көрсөтө албай калган. Ат башы кайрадан чабуулга жөнөдү. Четиндиден Калысбек Кыдыков чыккан эле, ал ат башы оюнчусуна тоскоолдук жарата албай калган. Кадимкидей чаң асманга көтөрүлүп атат. Аттарын төрттөй агып тыбырап, мына ушул жерде уламдан улам оюн кызылсына кирип барууда. 31 градус ысык азыр. Мына ушул Чолпон Атада мындай ысыкта негизинен чабандестерге ыңгайсыздык жаралат, бирок көл тараптан сыдырым жел согуп турат. Чабандестерди, оюнчу аргамактарды дал ошол сыдырым жел сактап турат деп айтсак болчудай. Жана улак болсо азыр ортодо, сүрмө топтун ичинде. Асманда такыр булут көрүнбөйт. Томуктайда булутту көрүү мүмкүн эмес. Ошондо азыр эс алуучулар үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп турган мезгили.
Улак Тайгазанда ошентип өзгөчө кооз салымды Ержан Тургунбаев ишке ашырды. Хайландыр менен экинчи улакты дагы Алтай Казанга салган болчу. Азыр болсо 8-чи улак иш жүзүндө ашты. Ержан Тургунбаев өз командасынын чыныгы лидерлеринин бири. 3-чү таймдагы жыйынтыкталып бара жатат. 18-чи минут болсо ошондо дагы 2 мүнөттөн азыраак убакыт калыптыр. Эми 2 мүнөт ичинде 4 улак салуу четиндик командасына буйрубайт го дейм. 2 мүнөт ичинде 4 улак салып кетүү жана ошол эле учурда өзүнүн тайгазаныңды сактап калуу дээрлик мүмкүн эмес. Акыркы минутта ошентип оюнун баштады, жүрүшүнүн убактысын өткөрүп баштады. Көз ачып жумганча Адилет Адамалиев Торхан менен келип улакты жерден эңделе. Ал дагы аянттын сыртын көздөй күү менен келип чыгып кетти. Ушул жекеме менен бүгүнкү күнгө каралган экинчи беттешти дагы жыйынтыктайт окшойбуз. Четинде командасынан Адилет Дүйшенбеков чыкты Идальго менен. Ал эми улак азырынча жерде. Ат башы оюнчусу такыр жолотпой койду. Ушуну менен беттешти жыйынтыктагысы келет. Мына ат башы четинде беттеши жыйынтыкталды. Ат башынын күйөрмандары аз эмес экен. Кадимкидей бул жерде финалдык ышкырык жаңырары менен колдоого алып кетти. Ат башыны жеңиш менен куттуктайбыз. Ошондо эми чейрек финалда Ат башы жана Алкан Ата командасы бири-бирине каршы таймаша турган болду. Эсеп сандары 8-4. Четиндинин 3-чү таймдагы оюну жакты. Биринчи, экинчиде бир аз Ат башынын фонунда алсызыраактай көрүнүп атты. 3-чү таймда өтө сонун сапаттуу оюнду өткөрдү. Дал ушундай оюну менен четинде эми кийинки турнирлерде кадимкидей жок эле дегенде чейрек финал тууралуу үмүт кылса болот. Жарым финалга деле жете турган мүмкүнчүлүк бар эгерде чучу улакта туура командалар туш келип кала турган болсо. Президенттин кубогу үчүн болуп жаткан турнирдин биринчи лигасынын алкагындагы экинчи беттешти жыйынтыктадык. НТ Спорт каналы бардык беттештерди сиздерге сунуштап турмакчы. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болуп атам. Азыр болсо беттешти бул оюнду жыйынтыктап, эми мындан кийинки Көкжал жана Бакубат Талас командасынын ортосунда беттештен жолукканча.